Евгений мектепте алып жаткан билим уулуңуз үчүн жетишсиз. Сиздин уулуңузга керектүү билимди бере турган мугалим да жок. Өтүнүч, уулуңуздун билим алуусуна шарт түзүңүз. Арадан бир нече жылдар өтүп, апасынын көз жумганына да бир топ жыл болот. Бул учурда Эдисон кылымдын улуу ойлоп табуучуларынын бири. Бир дегенде 20 жыл айткан. Ал эми ичимдеги дөңгөлөк канчалык деңгээлде тегиз чыкты. Демек, биздин берип жаткан тарбиябыз канчалык деңгээлде туура, же болбосо туура эмес, же болбосо канчалык деңгээлде биздин өзүбүздүн кемчилигибизди байкадык. Ошолор үчүн эркек балдар мисалы үйлөрдө дагы өзүнүн энесине салыштырып келиндер эме кылып тандайт. Туура. Менин апам эң сонун адам деп өздөрүнө неме коет. Анан ошого карап келин тандайт. Ошондой болуш үчүн биз балдарыбызга туура тарбия беришибиз керек. Балдардын тарбиясы эң биринчи ролдо. Ошон үчүн ишиңер калып атса дагы, акчаңар азыраак табылып атса дагы, балдарыңарды туура тарбиялаганга эме койгула деген көңүл койгула, мен айтарым. Рахмат, чоң. Өмүрдө бакытты алай, балдарыңарга жакшы тарбия берип, ыймандуу, урустуу балдарды чоңойтуп, аман есен жүрө койгула. Ишиңиз илгерилесин. Жакшылыктар деле каалайм. Мен кыздарыма кандай жакшылыктарды каалап келсем, силерге дагы. Мондай сиңдилериңе дагы ишиңиз илгери болсун, Кудайым ишиңиздин оңунан берсин. Деңсоолугуңуз болсун. Бүгүн ошол Калбыжа эң жогоруда отурат, Калбыжанын туулган күнү болгон болчу, кеч болсо дагы туулган күнү менен куттуктайбыз. Ошол Калбыжа аябай сонун сөздөрдү айтып, бизди аябай таасирленткен болгон болчу. Ушул тарбия дөңгөлөгү эң негизги багыттар Калбыжа балдарына берип, тарбия кылып жашоодо өз ордунун тапкан эртең эң мыкты энелердин бири деп эсептейбиз. Демек, Калбыжа айткан сөзү мени дагы деле таасирттелет. Демек, мен акча таппасам дагы ушул 4 мамлекетти тарбия кылып жатаман деген сөз аябай мени таасирлентти. Ушул сөз жаштарыбызга үлгү болсун. Демек, биз акча таппасак дагы, акча таап, аларга кандайдыр бир материалдык жактан толуктаган болсок дагы, демек, алардын эң негизги, эң көңүл бура турган жагы бул рух казаны экен. Калбыжа ошол балдарына берген тарбиясы көбүрөөк руханий казаны болгон үчүн 4 мамлекетте тарбиялап, азыр чоңойтуп, өстүрүп, азыркы сонун бактылуу эне болуп жашап жаткан убагы. Ошондуктан азыр Калбыжага эркин микрофонду беребиз. Рахмат. Не дейм, мына баарыңар жаштарсыңар. Россияда жүрөсүңөр, эми биз Россияда жүргөндө биринчиден ошо балдарыбызга тарбия жетишпейт да. Себеби таштап келебиз, ар кимдин колунда калат. Анан бул жерде болсок дагы иштейбиз деп тарбия өтө аз беребиз. Ошон үчүн силерге айтарым, кандай болбосун балдардын тарбиясында эненин ролу. Айдынды бүгүн эстедим, акшамдар күйгөн кечтерин, апакем уйсап кородон, адырдан ойноп кеч келдим. Апакем кайда, мен кайда, адырдан сен кайда, убакыт болуп табышмак, уктабай мен дадалайла. Ал кездер эстени кетти элек, окуудан мен деле кат келет, көп ирет окуп апакем, көзүнө ысык жаш келет. Апакем кайда, мен кайда, адырылуутом сен кайда, убакыт болуп табышмак, уктабай мен дадалайга. Үнүңүзгө береке.